Kutman gün urmаттуу көрүүчү. Сиздер менен Кайрат Уурулайт медиа каналы. Бул сапар биз кереметтүү Түркияга бет алдык. Стамбул, Анкара, эски шехерде. Биздин мекендештердин жашоосу, Ийгиликтери тууралуу. Кыялымдагы Туркия теледолбоорунда. Авангард стиль. Надежность, качество, комфорт. Авангард стиль. Когда выбор очевиден. Саламатсыңарбы биздин көрүүчүлөр? Бүгүнкү биздин каарманыбыз Анкарадагы Аманат Карго агентствосунун негиздөөчүсү жана жетекчиси Нурбек Табышев мырза. Биздин сапар уланууда алгач Стамбул, эски шехер, эми Анкарага жөнөдүк. Анкарада биздин жердешибиз, мекендешибиз Аманат Анкара көп тармактуу агенттигинин негиздөөчүсү жана жетекчиси Нурбек мырза тосуп алмакчы. Алыстабай турсаңыздар, кызыктуу болот. Табышев Нурбек Раканович 1985-жылы 21-июлда Жалал-Абад облусунун Каракөл шаарында төрөлгөн. Дүйшөнкул Шопоков атындагы орто мектепти аяктап, 2005-жылы Кыргыз-Түрк Манас университетинин компьютердик инженерия бөлүмүнө тапшырган. Андан соң Анкарадагы Жакынкы Чыгыш техникалык университетинен магистратураны ийгиликтүү аяктаган. Үй бүлөлүү, 3 уулдун атасы. Хоббиси теннис. Импорт, экспорт, транспортировка. Акча которуулар жана Түркияда жашап туруу укугун алуу иштерин жакшы өздөштүрүп, Анкарадагы алдыңкы ишмердүүлүккө жетишкен кыргыздын жигиттеринин бири Нурбек Табышев. 2005-жылы Бишкектен магистратурага келген студент окуусун ийгиликтүү аяктап, үйлөнүп, Анкарадан турмуш жолун тапкан. Үйгө келдик. Бул жерде турабыз биз. Кош келдиңер үйгө. Кош келипсиңер. Келиңиз. Саламатсызбы? Кош келипсиздер. Жайнагүл, менин келинчегим. Айда. Кош келипсиздер. Бул жакта парковка тыгылыш да. Машина койгон жер. Келдик сен кир. Мухаммед Кыргыз, Керим Көкүнбей жана Нур аттуу 3 уулдун ата-энеси турмуштун оош кыйышын, ойдо ылдыйын, ачуу таттуусун да бирге таткан. Жубайлар Кыргызстандан таанышып, келинчеги Жайнагүл өз учурунда коомдук каналда журналистика кесибин аркалаган. Эки жүрөк биригип, тандоолору Түркиянын борбору Анкара болуп, биргеликте чоң ийгиликке жетишкен. 3 балам бар. 3 тең Анкарада төрөлдү. Улуусу 6 класска, ортончусу 3 класска, кичүүсү 1 класска барат. Азыр 3 тең бир мектепке барат да, анан жөө барат. Анан кышында кээде Анкарага кар жаабыйт. Анан кар жаабыйт дагы машиналар жүрбөй калат. Анан ошондой учурларда баягы жүдөбөйсүң да. Биз тууган уруктардан, ата-энебизден алыста болгонубуздан, жанагы бала тарбиялап чоңойткондо жолдошум мага, анан мен жолдошум жумуштары көбөйүп кеткенде мен жолдошума бири-бирибизге өлөк-жөлөк болуп, бири-бирибизге жардам берип, ушул кандай десем, сабыр кылып, сабырдын түбү сары алтын дейт, экөөбүз кошо аракет кылып, ушундай жакшы бир ийгиликтерге экөөбүз жеттик десем жаңылышпайм. Ошол эле учурда бул жерде бул 3 уулубуз бар, 3 уулубузду дагы колдон келишинче билим берүүгө, жакшы сапаттуу билим берүүгө аракет кылабыз. Эң биринчи чет өлкөгө чыгып эле сөзсүз бир иш, жумуш, биз бизнес таап алып эле жашай бериш ал башка. Келечектеги биз көбүнчө бизнеске эмес, балдарга инвестиция кылууну туура деп ойлойбуз. Анткени бул балдар биздин келечегибиз, балдарды канчалык окутсак, канчалык аларды жакшы билим бере алсак, кийин биз өзүбүздүн карасак дагы жакшы, биз өзүбүз үчүн дагы жакшы болот деп ойлойм. Анан балдардын келечеги, өздөрүнүн келечеги үчүн дагы.
негизи эле апам, эжем, кайненем, келинчегим аябай жакшы, түшүнүктүү адамдар. Булар болбосо белгилүү бир ийгилик болбой калышы мүмкүн. Анткени сен үйдө ойлонбой сыртта бир иштерди бүтүрүш үчүн үйдө бүт нерсе түгөл болуш керек. Балдарым урса ток, балдардын окуусуна биринчи келинчегим жардам берет. Мен көп убакыт бөлө албайм. Мен бөлгөн аракет кылам, анан болбой калышы мүмкүн. Ошо балдардын ошо тарбиясы, окуусу, жүрүм туруму ошо биздин апасынын салымы чоң үйдө. Менин оюмча үй бүлөдө үй бүлөлүк гармония болсо, үй бүлөлүк ынтымак, бири-бирин түшүнүп, жолдошуң сени, бири-бириңди колдоо болсо, бул дүйнөдө аябай чоң ийгиликтерге жетсе болот. Алгач биз сапар тартарда Нурбек мырзанын Анкарадагы кыргыз мигранттарга жардам берип, колдоо көрсөтөрүнө, ошондой эле жакында ачылган Чыңгыз Айтматовдун бюстун орнотууга салым кошконуна кулак салган элек. Албетте, бул тууралуу суроону каарманыбызга бербей кое алган жокпуз. Азыр ошо Анкаранын Борбордук центрге жакын райондордун биринде ошо жаңы ачылган Чыңгыз Айтматов паркында турабыз. 8-октябрда эле ачылды. Ошо Чыңгыз Айтматов паркынын ачылуусуна эмгеги өткөн башта ушу элчилик баш болуп, анан дагы башка биздин кыргыз скульпторлор бул бюсту кылганчы. Ошолорго ошо ыраазычылык билдиребиз. Анан ошо негизде түрк элинде Чыңгыз Айтматовго жакшы көрүшөт, сыйлашат, эмгегин баалашат да. Тынымсыз телефон чалуулар, WhatsApp, Telegram аркылуу сүйлөшүүлөр, кеңсеге келип кеткендер жана кайрылуулар. Нурбек мырза жана анын командасын бир да мүнөт тындырбай кыймылда болуп тураарына ынандык. Бирок биздин урматыбызга биз менен Ататүрктүн мавзолейине барууга убакыт таап, кызыктуу окуяларды айтып берип жаткандыгы кубандырды. Мисалы, могу окшош парктарга келип, эйлип, акыркы жолго чейин келдиңерби? Ошо келбей деле калдык да, анткени негедир так конок келет да. Мисалы үчүн силер келдиңер, келдик, дагы башка да коноктор келебиз. Анан ушинтип келе берип, анан бул жер эме болуп калды да. Биз атайлап ушул жерге келбейбиз. Турагентство деле ачылышкар керек. Турагентство уже жаттап бир жолу мен эмеде болчумун. Студент кезек акча керек. Анан кийин мен орусча мындай өтө күчтүү эмес. Бирок эми күчтүү эмес дегенде күчтүү эле, бирок эч мындай чоң делегацияга переводчик болом, синхронный переводчик болом деп мындай ойлогон эмес элем да. Анан акча керек болгондо, не дейт, башка келсе байтал зорго дейт эмеспи. Анан кийин мен тиги Казакстандын медицина министри, саламаттык сактоо министрлиги, анан кийин военный жактан дагы министрлер келип, еще жанында рабочий группасы мененчи Казакстандыкы келет. Анан кийин мен болсо кыйын киши болуп, мага эме келген да. Сунуш келди да, ушундай которо аласың да. Мен котором дедим, акча керек анткеничи. Анан кийин кыйын киши болуп келдим. Бул жакта Гата деген чоң эме бар, оорукана бар да. Ал жака барып, анан кийин эметип атат, чыгып которуп бердим, аракетим кылыпчы. Анан бул жака алып келишти алардычы. Бул жака алып келген ушу түштөн кийин, обедтен кийин бул жака келдик да, анан гид быдылдап сүйлөп атат. Гидтер көп сүйлөйт да баягы. Бир муну Арстанды мисалы үчүн 20 сүйлөө менен түшүндүрүп берет. Мунун мрамору тияктан келген, анан тигиндей келген, мунун скульптору бул депчи. Мен бир сүйлөө менен которуп койдум дейлергечи. Мисалы үчүн бул Арстандарды эсимде, мисалы үчүн тиги шаардагы мрамор менен алып келсе, ошол шаардагы мрамор менен алып келип берип койм да. Анан кийин бир казак мынтип коет.
Git толтура сүйлө да сен болсо бир сүйлөм менен айтып коюп атасың го. Байка калыптыр да. Ошондой эле гиттерден ууга берип анан анча мынча жаттап алдык. Мисал айтып берейин. Могул эмелер, могул плиткалар эч бирөөсү бири-бирине окшогон симметрикалуу эмес болуп коюлган экен. Бирөө кичинекей, бирөө чоң, бирөө калың ушундай болуп коюлуптур. Анан кийин мунун максаты Ататүрккө келгенде адамдар мынтип керсейип баспасын деп буту кирип кетип атат. Сиз байкадасызбы? Жерди карап, мисалы үчүн бул жердин арасы чоң тийже, кичинекей анча мынча мындай жерди карап бассын деп атайын ушундай кылышыптыр. Бул жердин эмесичи, мааниси. Бул жакта айлык азыраак да, Туркиядачы. Мисалы үчүн Америкага барсаң, крановщик же бир таксист болсоң деле акча таап атпайсыңбы? Бул жакта алардын айлыгы аябай эле төмөн, мисалы үчүнчү. Ошон үчүн орточо бир эме болсо, бул жакка келип акча табам деген туура эмес болуп калат да. Жеке бизнес ачууга болот. Туркия деген өндүрүүчү өлкө да. Өндүрүүчү өлкөдө ар дайым товар табылат. Мен бул товарды алып туруп, башка жактарга сатканды билсең, сата алсаң, аракет кылсаң, ошого аябай жакшы өлкө. Туркиянын мыйзамдары дагы ичинде чыккан өндүрүлгөн нерсени сыртка сатканга аябай ылайыкташтырылган. Анан сен ичинде өндүрүлгөн нерсени сыртка сатып аткан үчүн мамлекет дагы колдоп берет да. Фирма катары да жакшы колдоп берет. Анан негизи эле жаштарга бир сызык жок. Сөзсүз түрдө ушундай болуш керек. Сөзсүз түрдө университетте окуш керек, анан сөзсүз түрдө мындай кылыш керек деген эч кандай эреже жок. Анан мурда деген белгилүү бир кесиптер бар болчу да. Доктор, анан мугалим, анан азыркы учурда атын айта албаган, бирок акча маяна же мындай эме кирешеси көп болгон иштер көбөйүп келатат да. Ал нерселерди эч бир университетте окутпайт. Бул менин номерим, бул чогуу иштейсиз, ошо менин жардамчымдын номери. Эгерде силер үй биякта болбой калсаңар, ушу номерге чачып турбайбы? Саламатсыңарбы? Ушу биздин фирмабыздын аты Аманат. Эң акыркы тысында 2 ты менен эме ушу жазылат. Анткени көп да аманаттарчы. Биздин фирманын негизги багыты ушу эме соода сатык, экспорт, импорт, экономический термин менен айткандачы. Биз 7 жылдай болуп калдык расмийлешип иштеп атканыбызга. Ошо Туркияга товар алып келебиз, Туркиядан товар жөнөтөбүз. Товардын түрлөрү ар түрдүү. Даяр кийимдер көпчүлүгү ушундай да. Негизи мурда деле мен ошо студент маалда деле иштеп жүрчүк, бул жактан ар түрдүү кийимдерди Кыргызстанга ташып. Биздин фирманын бир буту ошо эмеде, Бишкекте. Бишкектен ал жактан таркатабыз, ал жактан да бул жакка келчү нерселерди ал жактан топтойбуз. Ал жакта да балдар иштейт. Урматтуу Нурбек мырза, биздин долбоорго катышып, ушул кыялымдагы Туркия долбоорун чогуу биргеликте ушул Анкара шаарынан чогуу биз менен съемкаларга катышып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ыраазычылыкты билдиребиз. Анан биздин ушул компаниябыздын долбоорунун атынан кичинекей билеттер бар. Ошолорду кабыл алып койсоңуз. Биздин Кыргызстандан чыккан Алатоо компаниясынан таттуулар. Чоң рахмат. Рахмат. Ийгиликтерди каалайбыз. Сиздерге келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайм.
Kıyalımda Türkiye.